Нахмадуху ва нусалли аля расулихил карим. Мейірімді, райымды Алла Субхану Аталаның аты менен сөзімізді баштайбыз. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулмандар. Алла Субхану Атала берекелі Құранында сіз бізге «Май яттақиллаха яджаллаху махраджа ва ярзуқху мин хайсу ла яхтасиб». Ким Аллаға тақуалық қылса, ким Алладан чыныгы ишеним менен корксо, аны бардык кыйынчылыктардан Алла Таала чыгарып, жана ойлогон жеринен ага рызкы берет деп берекелүү Куранда сиз менен бизге кайрылат. Демек биз Алланын пендеси, мусулман пенде болгондон кийин ар бир инсан Аллага такыбалык кылып, Алладан коркуусу абзел. Сиз менен бизге жашоодо өйдө болот, ылдый болот, ушундай бир жашоонун сыноолору түшкөн кезде инсан кайгыга батып, чөгүп, кыйналып, өзүнү коерго жер таппай калат. Бирок ошол инсанга Алла Субхану ва Таала ошондон чыга турган жолду өзү көрсөтүп жатат. Ал Аллага такыбалык кылуу, Алладан коркуу. Ким Алладан жүрөгүнүн түпкүрүнөн коркот, демек Алла Субхану ва Таала ал проблемасынан, ал кыйынчылыгынан инсанды өзү чыгарат. Жана ойлогон жеринен рызкы берет. Рызкы берет дегенде тафсир уламалар, көптөгөн уламалар рызкыны ушинтип тафсирлешкен. Ал инсанга Алла Субхана ва Тааладан коркуу сыпатын кайра күчөйтүп берет. Алла Тааланы таануу сыпатын арттырып берет. Алла Субхана ва Таалага такыбалык кылып, чыныгы момун болушка Алла Таала мүмкүнчүлүк берет деп айтат. Демек, андан кийинки орундарда, андан кийин рызкысын, мал дүйнөсүн Алла Субхана ва Таала көбөйтүп берет деп айтышат тафсир уламалары. Демек, биз мусулман пенде экенбиз, эч кандай кайгыга батпай, эч кандай кыйынчылыкка чөкпөй, Алла Субхана ва Таалага такыбалык кылып жүрө турган болсок, сиз менен бизде утук ошол, урматтуу туугандар. Ал эми көптөгөн уламаларыбыз айткан, ошол такыбалык, Алладан коркуу бул ибадатта болобу, кайсы нерседе болот дегенде, алар айтышкан такыбалыктын биринчи орду Алланын арам кылган нерселерден сактануу деп айткан. Алланын арам кылган нерселери, ал Алла менен пенденин ортосундагы арам нерселер, жештик адал, же арам, ушу нерселер, же болбосо пенде менен пенденин ортосундагы арам нерселер. Бирөөнүн аброюна шек келтирүү, бирөөнүн акысыны жөө, ушу нерселерден сиз менен биз сактаныштыгыбыз бул чыныгы такыбалык. Кайсы инсан ушу нерселерден сактанат, ал инсанга ибадат кылуу өтө жеңил, өтө берекелүү болот, урматтуу тууганым. Ошондуктан сиз менен биз өзүбүздөн чоңду сыйлап, өзүбүздөн кичинелерди урматтап, Аллага такыбалык кылып, Алла менен өзүбүздүн мамилебизди оңдоп, өзүбүздүн айлана чөйрөбүздөгү мусулмандар менен мамилебизди оңдой турган болсок, сиз менен бизде утук, сиздин биздин бактылуулугубуз ошол нерседе. Кандай эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям берекелүү хадисинде «Ирхаму ман фил ард, ярхамукум ман фис сама». Жердегилерге ырайым кылгыла, асмандагы зат силерге ырайым кылат деп кайрылат. Демек, караңыз, биз жердеги ар бир жан заттан баштап, өзүбүздүн айлана чөйрөбүздөгү туугандардан тартып, жаныбарларга чейин сиз менен биз жумшактык кылып, аларга ырайым, мээримдүүлүк менен мамиле көрсөтө турган болсок, биздин мамилебиз кандай даражада болот? Алла Субхана ва Таала сиз менен бизге ошондой мамиле, ошондой жумшактык, ошондой ырайымдуулук көрсөтөт, урматтуу тууганым. Ошондуктан сиз менен биз дүйнөдө өзүбүзгө ырайым келишин кааласак, жаныбыздагы адамдарга, тууганыбызга, бала чакабызга, аялыбызга, ата-энебизге, дос, жоро жолдошторубузга баарына жумшактык, ырайым мамилеси менен көрсөтө турган болсок, Алла Субхана ва Тааладан сиз менен бизге ошол нерсе кайтат. Ошол эле учурда ошол инсандын эң таква, Алладан корккон инсан болуштугуна чоң жөрөлгө боло алат. Алла Субхана ва Таала эки дүйнөдө мусулмандарды бактылуу кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.